Жаз келип, күн жылып, жер жашылдана баштагандан баштап кыргыз элинин улуттук оюндары ойнолуп баштайт. Деги эле улуттук оюндарыбызды көчмөндөр оюндарында көрүп жүргөнүбүз менен бүгүнкү күндө аларды ойнойбузбу? Аталыштарын, анын маани мазмунун мыкты билебизби? Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына ушул туурасында сиздер телетест көрсөтүүсүнөн биле алмакчысыздар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз ар бир көрсөтүүбүздө сиздерге суроолорду жиберип келебиз. Ошол суроолорго бизге арбын жооптор келип түшөт. Бирок алардын ичинен эң алгачкылары белекке ээ болот. Бул жолу бул биздин телекөрүүчүбүз өз белегине ээ болду. Эгер сиз дагы Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасына ээ болом десеңиз, анда биздин көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барып, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө берилген суроого жооп берип, белекке ээ болуңуз. Кыргыз элинин улуттук оюндарын ойнойсузбу? Кандай? Кандай улуттук оюндарын билесиз? Түкө. Скумай. Ошолорду билет экен. Көкбөрү ойногонсузбу? Көкбөрү, ооба. Азамат, сиз келиңиз, мына ушул багытта сизге суроо берели. Эгер туура жоопту берген болсоңуз, анда эң сонун белекке ээ болосуз. Сызыкты тебелеп же андан өтүп окту атууга, чүкөлөрдү түздөөгө болбой турган оюн бул кайсы? Билбейт экен. Келиңиз, 4 вариант айтайын. Опол, 3 тапан, ордо же жашынмак. Жашынмак эмес? Мен суроону да бир ирет айтайын сизге. Сызыкты тебелеп же андан өтүп окту атууга, тагыраагы чоң чүкөнү атууга дейт. Анан чүкөлөрдү түздөөгө болбой турган оюн кайсы? Варианттарын айтып коюң эле баягы. Опол, 3 тапан, ордо, жашынмак. 3 тапан. Жок, баягы ордо. Тоголок чийип алып ойнойбуз ошол ордо. Дал ошол оюнду ойногонсузбу? Анда эмнелер менен ойнойт? Чүкөлөр менен. Да, тизип алып туруп, ал жактан урат го ошону. Эми айтыңызчы, бала чагыңызда чүкө ойногонсузбу? Ооба. Азыркы балдар чүкө ойнойбу? Жок. Чүкө ойногула деп сунуштайсызбы? Ооба, сунуштайм, бирок көрбөдүмчү. Биздин убагында ойнойт элек бирок. Азамат, сиз биз берген суроонун жообун туура таптыңыз. Семетей кинотеатрына чакыруу баракчасына ээ болдуңуз. Бул сиздики. Эң сонун кино тасмалар бир гана Семетей кинотеатрында. Рахмат. Атыңа? Аббас. Токтой. Кыргыз элинин улуттук оюндарын атап бере алабызбы? Улуттук оюну биринчиден аркан тартыш, улак, эреңиш, жана башка оюндар бар. Ордо. Мына ушул оюндардын кайсысын сиз ойнойсуз? Ордо ойнойм. Келиңиз, мен сизге суроо берейин, сиз бизге жооп бериңиз. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайсы жылы жана кайсы жерде өткөрүлгөн? Биринчи көчмөндөр оюну Кыргызстанда өткөрүлгөн. Тагыраагы жыл эсиңизде барбы? Варианттар жок. Варианттарын айтайын анда. А варианты 2012 жылы Астанада дейт. Б варианты 2016 жылы Ашхабадта. В варианты 2014 жылы Чолпон Атада, Г варианты 2018 жылы Бакуда. В варианты Чолпон Атада. Тагыраагы кайсы жылы? Вариантта жылын унутуп калдым. 2014 жылы. Ошо 2014 жылы. Айтыңызчы, 2014 жылы Чолпон Атада өткөрүлгөн болсо, бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну канча жылда бир өткөрүлүп турат? 4 жылда бир өткөрүлөт. Деген маалыматыңыз бар, Азаматсыз, сиз болсо биздин берген суроого туура жооп бердиңиз. Мыктысыз деп айтабыз дагы, биз сизге Семетей кинотеатрына чакыруу баракчасын беребиз. Кармаңыз, бул сиздики. Суроого мыкты жооп бергендигиңиз үчүн. Рахмат чоң. Саламат болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрөсүзбү? Бир-эки жолу көргөм. Кайсы оюндарды көбүрөөк көрөсүз? 5 таш. Эме улак тартыш болот го? Да. Азаматсыз, келиңиз, дал ошол сыяктуу эле улуттук оюндар боюнча сизге суроо берейин. Сиз болсо бизге туура жоопту берсеңиз, белекке ээ болосуз. Атчан чаап баратып, жердеги тыйынды эңип алууну талап кылган оюн эмне деп аталат? Көкбөрү?
Нет, или... Чаап бара жатып жердеги тыйынды эңип алууну талап кылган оюн. Не знаю. Келиңиз 4 вариант айтайын. Бир вариантына токтолуңуз. А варианты бул ордо, Б варианты тыйын эңмей, В варианты чүкү атмай, Г варианты кыз куумай. Может, ордо? Ордодо тыйын колдонула беле? Билбейт кем. Келиңиз мен сизге 4 вариантты дагы бир ирет жаңыртайын. А варианты ордо, Б варианты тыйын эңмей, В варианты чүкү атмай, Г варианты кыз куумай. Может, Б варианты? Кандай болуп калат? Тыйынылмей? Тыйын эңмей. А эмне үчүн бул вариантка токтолдуңуз? Не знаю, что-то чуяла что-то дейм. Суроонун туура же каталыгын билгиңиз келип жатабы? О, Кошумча 2 суроо берем, мына ушул менен айтасыз. Негизи кыз куумай оюнунда негизги кимдер катыша алат? кыз жигит. Алар эмне кылышы керек? Кыз типа чуркаш керек, а баа аркасынан жетиш керек. Өзү чуркайбы? Нет, аты менен чуркайт. А эгер жетип алган болсо? Поцелует ее? Ооба. Жетпей калса? Жетпей калса, может, Кыз жигитти билбейт кем анысын. камчы менен чабат, Да? Азамат, сиз кошумча берилген суроолорго дагы мыктылыгыңызды көрсөтүп, бир аз болсо да жөндөп бере алдыңыз, а бирок сизге берилген суроого сиз туура жооп бердиңиз. Албетте, акчаны чаап баратып жердеги тыйынды эңип алуу оюну бул өзү айтып тургандай эле тыйын эңмей оюну сизге болсо, туура жоопту бергендиңиз үчүн белекти беребиз. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Атыңыз? Толгунай. Кайсы улуттук оюндарды ойнойт элеңиз? Аз. Тогуз коргоо. Тогуз коргол оюнунда канча таш болушу керек? Тогуз. Канча үй болушу керек? Может, 12. 9 үй болушу керек, Азаматсыз. Келиңиз бул сыяктуу суроолордон сизге берейин, туура жоопту бергенге аракет кылыңыз. Чабандестер улакты белгиленген тай казанга жеткирүү үчүн жарышат. Бул кайсы оюн? Көк бөрү. Ишенимдүүсүзбү? Ооба. 4 вариантты айтып өтөйүн, анткени бул көрсөтүүбүз телетест деп аталат. Сиз бир вариантты тандашыңыз керек. А варианты бул ордо, Б варианты кыз куумай, В варианты көк бөрү, Г варианты тыйын эңмей. Ордо. Эмнеге? Чабандестер белгиленген тай казанга улакты жеткирүү үчүн жарышат деп атат. Көк бөрү. А эмне үчүн ордо деген вариантка токтолдук? Билбейм. Азаматсыз акыркы жоопту угайлы сизден. Көк бөрү. Ооба. Көк бөрү оюнун айрым учурда болуп калганда мындай бир күйөрмандык кылып көрөсүзбү? Жок. Ооба. Көк бөрүндө эмнеме ойношот? Ат менен. Азаматсыз. Деги эле көк бөрү оюну деп туура таптыңыз. Албетте кыргыз элинин кайраттуулугунан, тайманбастыгынан, баатырлыгынан кабар берген эр жигиттердин оюну бул көк бөрү. Сизге туура жоопту бергениңиз үчүн Семет Эйкин театрына чакыруу баракчасын беребиз. Кармаңыз, бул белек сиздики. Рахмат. Атыңар? Абдуллабек. Кыргыз элинин кайсы улуттук оюнун көп ойнойсуз? Тогуз коргол десек болот. 9 корголдо канча таш болот? Общийби? Жалпы. Тагыраак канча үй болот? 9 болот. Ар бир эмеде команда 9 болот. 9 үйдө канчадан таш болушу керек? 9 таш болуш керек. Ар Ошондо бир жалпы бир тарапта 81 таш болуш. 81 таш болот, Ооба. Негизи эле андан сырткары дагы көбүнчө кайсы оюндарга кызыгып келесиз? Волейбол, футбол десек болот. Азаматсыз, биз сизге улуттук оюндар боюнча суроо беребиз. Туура жооп берсеңиз белекке ээ болосуз. Угуп турасыз, жакшылап. Бул оюнда бирин бири ат үстүнөн оодарып, жерге түшүрсө жеңишке ээ болот. Бул кайсы улуттук оюн? Атын билбейт экен, бирок ошо аттын үстүндө бири-бирин жерге түшүрүш керек да. Ошо. Бул оюнду көргөнсүзбү? Ооба. Аябай эле мындай элестетип жатасызбы? Ооба. Келиңиз, анда мен сизге 4 вариант айтайын. Туура жоопту тапкан эле турасыз деп ойлойм. А варианты бул күрөш, Б варианты оодарыш,
В варианты кыз куумай, Г варианты жорго жарыш. Күрөш го дейм. Бысы. Суроону да бир ирет айтам. Бул оюнда бири-бирин ат үстүнөн оодарып, жерге түшүрсө жеңишке ээ болот дейт. Күрөш. Күрөш дегенди сиз кандай элестетесиз? Күрөш эми ошо бири-бирин оодарып чабуу дегендей. А бул жерде ат үстүнөн деп жатат. Варианттарды башынан айткончу. Күрөш, оодарыш, кыз куумай, жорго жарыш. Оодарыш. Бысы. Бул оюнду жанынан көргөнсүзбү ойнолгонун? Ооба. Канчалык кызык же канчалык бүйүр кызытарлык деп айта аласыз? Канааттандырарлык десек болот. Жакшы ойун. Кыргыз элинин улуттук оюндары. Ооба. Мыктысыз. Биз берген суроолорго дээрлик эле туура жооп бердиңиз. Негизи эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрөсүзбү? Ооба, көрсүм. Кайсы оюнду көп көрөсүз? Көкбөрү десек болот. Көкбөрү. Көкбөрүнү эмне менен кызыгып көрөсүз? Эмне себептен кызыгып көрөсүз? Анткени ал кыргыз элинин эме салттуу оюну болгон үчүн. Азаматсыз салттуу жана улуттук оюну болгон үчүн мыкты көрөсүз. Туура жоопту бердиңиз. Биз сизге билимиңизди баалап, туура жоопту бергендигиңиз үчүн албетте ат үстүндө бири-бирин оодарып, ат үстүнөн оодарып түшүрүүчү оюн бул оодарыш деп аталат. Туура жоопту бергендигиңиз үчүн сизге Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын беребиз. Семетей кинотеатрында эң сонун жылуулук жана мыкты кино тасмалар. Ошондуктан барып көрүп келесиз. Рахмат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун көрөсүзбү? Жок, көргөн эмесмин. Буюрса. Көрөсүз. Негизи ушул көчмөндөр оюну бар деп уккансызбы? Ооба, уккам. Ал Кыргызстанда өткөнбү? Албетте кайсыл жылдары уже унутуп калдым, бирок өткөн. Анда сизге ушул боюнча суроо берем, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирген негизги спорт түрлөрүнүн бири кайсы деп ойлойсуз? Улак болуш керек. Ооба. Мен сизге 4 вариант айтайын. Сиз болсо туура жоопту бергенге аракет кылыңыз. Бул А варианты футбол, Б варианты көкбөрү, В варианты баскетбол, жок, Г варианты теннис экен. Көкбөрү. Негизи эмне үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына мына ушундай көкбөрү деген оюндарды киргизет деп ойлойсуз? Анткени бул национальный оюн болгон үчүнбү деп ойлойм. Кыргыз элинин улуттук оюндарынан токтолбостон 5өөнү атап бериңизчи. Аларга жооп бере албайм. Сиз ойногон оюндардан. Бул эми любой эле спортта, Кыргыз элинин улуттук оюндары. кыз куумай, дорсама көкбөрү, тогуз коргол, анан Ак чөл. жок, аны билбейм. Ушунун үчөөнү эле билет экем. Үчөөнү билесиз. Андай болсо экөөнү биз суроо менен толуктайбыз. Бир жумада канча күн бар? 7. Азаматсыз. Бирдин айы кайсы айдын кыргызча аталышы? Кайсыл ай эле? Бирдин айы. Билбейм. Аяттардын кыргызча колдонулушун билесизби? Жок. Азаматсыз. Кантсе дагы биздин негизги сурообуз болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги программасына кирген спорт түрү бул Кыргыз элинин көк бөрүсү деп туура айтабыз. Туура жоопту бергендигиңиз үчүн биз сизге Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын беребиз. Кармаңыз. Эң сонун кино тасмалар бир гана Семетей кинотеатрында. Чоң рахмат. Биздин шаар тургундарыбыздын улуттук оюндарыбыз, анын ичинде көчмөндөр оюндары боюнча канчалык маалыматты бар экендигине ортоктош болдуңуздар. Келиңиздер эми кийинки суроого сиздер жооп бериңиздер. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги максаты эмне? А варианты заманбап спорт түрлөрүн жайылтуу, Б варианты көчмөн элдердин улуттук спорт оюндарын жандандыруу жана сактоо. В варианты экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, Г варианты болсо туризмди гана өнүктүрүү. Эгер сиз 4 варианттын ичинен кайсы жооп туура деп эсептесеңиз, анда экранда чыгып турган WhatsApp номерлерибизге өзүңүздүн туура жообуңузду алгачкылардан болуп жибериңиз дагы белекке ээ болуңуз. Сиздер менен ЛТРдин телетест көрсөтүүсү болду. Кайрадан сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар.